Күн ысып атат, көл мурзагыраак, бирок сууга киргенде денеңер тырышат. Анан бирөөнү бирөө куткарам деп атып, бирөө чыга албай калат да. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана коопсуздук эрежелерин үйрөтүү максатында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте Касым Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинин колледжинин студенттери үчүн ачык сабак уюштурулду. Биздин колледждин студенттерине основной негизги максатыбыз бул кырдаал учурда, кырдаал учурдар ар кандай болушу мүмкүн. Ошого даяр болушубуз керек. Ошо негизинде биз аларга сабак бергенде кандай учурда кандай кызмат кылып, кандай иш-чара өткөзүүнү биз дайыма толугу менен үйрөтөбүз. Ошо негизинде биз МЧС өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери менен биргелешип жабдыктары менен алардын кол алдында турган жабдыктар менен дайыма сабак өтөбүз. Мен ойлойм, бул абдан жакшы демилге деп ойлойм. Биздин студенттерибиз жакшы билим алууга татыктуу, ошо билимди биз колдон келишинче берип атабыз. Сабактын жүрүшүндө студенттерге жер титирөө, өрт кырсыгы жана башка өзгөчө кырдаалдар катталган учурда коопсуз аракет көрүү жолдору түшүндүрүлүп, алгачкы жардам көрсөтүү жана эвакуация эрежелери боюнча маалыматтар берилди. Ошондой эле кырсыктардын алдын алуу үчүн ар бир жаран даяр болушу керектиги айтылды. Мен оюмча жакшы кабыл алышты, анткени алар дагы кызыгып бизге суроо берип атты. Биз жооп бергенге аракет кылдык, өзүбүздүн билимибиз жетишинче. Болгон өзүбүз билген билимди жеткиргенге аракет кылдык. Биздики ар дайым өзүбүздүн планыбыздын негизинде ушундай өзүнүн чыгууларыбыз болуп турат. Ар бир жакка өзү расписаниябыз бар. Мектептерге, садиктерге чейин барабыз. Садиктерден бери ушул өрт коопсуздугунун элементарный өрт коопсуздугунун эрежелерин үйрөтүп барабыз. Машыгуулар болуп турат. Заправкаларга болот. Мындай түшүндүрүү иштери өлкө аймагындагы жогорку жана орто окуу жайларында өткөрүлүп келет. Демилге 2 жылдан бери уюштурулуп, жаштардын коопсуздук боюнча билим деңгээлин жогорулатууга багытталган. Медербек Кеңешев, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан.